Үнсіз бұлбұл. Аңгеменің авторы Алимжан Алибеков. Оқыған жана аудиолаштырған Аділет Чубаков. Оштон қызыл аскерлер келатыптыр деген қаңшарды ұққан ел түн жамына жолға шықты. Мұндайда геневестік жаман. Күн батар менен ұзақ сапарға даярданышқан. Боз үйлерін топоз атқа артып, жаш келіндер баласы бешігі менен бір атқа мініп, еш білгі зайыптар, керілген қайненелер да салт емес. Неберлерін алдына алып, кебірі артына да ұшқаштырып баратышты. Атқа жетпегендер эшекчен жолға чыгышты. Алдыда атчан эркектер жол баштап, ай туйт деп бір айылдың малын айдап алышқан. Өз жұртынан түн жамына қачқандар ушул саамда қапчығайды бойлай аққан суға оқшош эле. Тоо суусу таштан ташқа урунуп, ешбір тоқтоосуз аққандай мекенин таштап ұзақ жолға шыққандар да мал жандықтың артынан тыным албай жүрүп отурушты. Чегара тозотуар кыштакка жеткенде аярлай өтүштү. Айкиташ менен акталган тамдарынын боорунан жаңы эле атылган октун издери айдын жарыгында көрүнүп турат. Кечеги аламаттан жүрөгү түшкөн иттер да адатынча абалап чыкпады. Жол жээгинде кыйылган телеграф карагайлары жатат. Жыгылганы менен зымдары үзүлбөй калганын, ийининен жаратар болгон кызыл командир Ошко кабар бергенге жетишкенин, кутумду уюштургандар эбак из жашырганын бул жерде бараткандар билишпеди. Бар билгендери колхоз уюшулат экен, мал жандыктын баары, аялдардын баары ортодо болот экен деген ушак кеп. Ушундан коркушту. Ай көкүл, уктап кетпе. Сиңдилериңди жыгып аласың дегенде ат үстүндөгү тестиер кыздын көзү умачтай ачылды. Жок атаке, жыгытпайм. Бекем кармап баратам. Ошондой десең кызым, уктабай кет. Кызыл ашыкка жеткен узун көйнөгүнүн үстүнө кооз седептүү кемзел кийген Айкөкүл үйдөгү 9 кыздын улуусу. Минген атынын туягы ташка тийгенде башындагы үкүлүү тебетейин оңдоп коет. Өзүнөн улуу 4 агасы бар. Алар да ушул жерде топтун ичинде. Таң супа атканда качкындар майда бадалдуу капчыгайга жетишти. Бийик өрүктөрдүн ордуна арар жерде жапалак арчылар топ-топ болуп көзгө урунат. Айкөкүл жашыл арчанын буруксуган жытын алыстан сезди. Апасы дайыма жазында алас, ар баледен калас деп үйдү аластап, анан эшиктеги очокко пахта майын кызарта дактап, борсок бышырчу. Ушундай бейгапар балалык күндөрүн эстеп, Айкөкүлдүн көзүнө жаш толду. Чак түштү алыстан мотордун күрүлдөгөнүн угулуп, атчандар аттан түшүп, сай боюндагы бадалдарга жашынганча аэроплан төбөдөн жакындап келди. Ачуу үнүнөн аттар үркүп, кээ-бир атчандарды ала качты. Ушунчалык жакын учкандыктан Айкөкүл ичиндеги эки учкучту даана көрдү. Артындагысы улам бир нерселерди алып, терезеден ылдый таштап жатты. Даң дүң. Жараткан өзү сактадыбы, айтор эч ким жабыркаган жок. Болгону баарынын эси чыкты. Мындайды ким көрүптүр? Асмандан кордук көрөбүз деп эч кимисинин уктаса түшүнө кирген эмес. Таштаганы суу үстүнө жарылган аэроплан ошол бойдон кайрылбай кетти. Бешин маалда өз жеринен качкан эл Кытайдын чегарасына бут коюшту. Чаң-чуң деп сүйлөгөн чегарачылар ар жактан уйгур тилмеште чакырышты. Алтын күмүш болсо бу адамга бериңле, деди тилмеч жунго чапан кийип, белине күмүш кемер тагынган, эркек туруп чачы өрүлгөн башчыны көрсөтүп. Айкөкүл кызга карады. Сары тоголок жүзүнө тилип кескендей көздөрү жарашып, качып келгендердин азабына эмес, пулуна кызыгып, сейрек мурутун сылап турду Алгытай. Кичинесиндеги сары мышыгына окшотуп, кыздын күлкүсү келди. Бирок азыр күлө турган убак эмес. Артка жол жок. Вактынча болсо да корголоп турганга жер керек. Тозгон элдин абалын билген чегара башчысы көбөлбейт. Жок деп айтса иштин өлгөнү. Артта куугун болушу ыктымал. Ушуну түшүнүп, мусапыр журт чачы өрүлгөн Кытайга жалдырады. Алтын, күмүш тыйындар аз дегенинен аялдар сөйкө билериктерин чечип беришти. Ошондо гана башчынын кабагы ачылып, эки аскерин качкындарга кошту. 5-10 чакырым жүргөн соң, тозгон элди коштоп келгендер
тоо этегиндеги аккан суусу бар жайык жерди көрсөтүп келген жолуна түштү. Түнү менен жол жүргөн эл түшкө барып боз үйлөрүн катар тикти. Ошентип күндөр өтүп жатты. Тээ асмандагы тийип турган күндүн табы кайта баштаганда бул жердеги элди кулак угуп, көз көрбөгөн кырсык тооруду. Ай көкүл ал күнү уктай албады. Негедир жүрөгү жамандыкты сезгендей. Таң атарда сырттан аттардын дүбүртү угулуп, ураалаган үндөр асман жарды. Боз үйдө жаткан эркектер дамбалчан сыртка атып чыкканда, мылтыктын оозу аларды мээлеп турган болчу. Атчандар журттагы элди аял эркек кылып бөлүп, эки жерге тургузду. «Кызым, апаңа караан бол, айланайын», деди атасы ыраактан. «Атаке! Атаке!» Ызычууда оңойлук менен угулар эмес. Аңгыча китель кийген мурутчан командир бирдеме деп атчан аскерлерге буйрук берди. Эч ким ушундай болот деп күткөн эмес. Атчандар кылычын кынынан сууруп, 50 кадамдай жерде тизилип турган эркектерди оңго солго чаап кирди. Теректи кыйганда кандай кулайт? Адамдар да ошондой кулап жатты. Аялдар, кыздар, кичинекей балдар ыйлап, кыямат кайын болду. Адамдын канынан мал жандыктар үркүп, туш келди качты. Кан суудай акты. Аскерлер өспүрүм балдарды да аяшкан жок. Кытайда ким көрмөктештиби, миздүү кылыч менен далайын соолойтушту. Кандын жытына мас болгон немелер колдору талганда гана токтоп, кызыл командирин ээрчип, чек араны көздөй чаап кетишти. Соогон аялдар бир саамга өздөрүн жоготуп, азыркы көргөнү түш экен деп ойлоп, караңгы түн менен кет, аккан суу менен кет деп, балекеттен кутулчудай болуп турушту. Ал эми миздүү кылыч мойсогондордун бири да ордунан козголбоду. Жер менен жер болуп, канга малынып жатты. Айланайын тирөөчтөрүм, силерден не жазык. Сагыным, Бердибегим, Узарбегим, колдошум, эми кантем, кантип жашайм деп, Айгөкүлдүн апасы аялдардын арасынан биринчи болуп ач айкырык салды. Башка аялдарда ыз-тыз болуп, өз баласын, жолдошун, атасын кучактап ыйлап киришти. Ошончо эркектен Кудайдын момуну жоошпай тирүү калыптыр. Кылыч жонун сыйпап өткөнү эле болбосо, башка бир жеринде такта жок. Айгөкүлдүн атасынын ичине миздүү кылыч тийиптир. Апасы кардын жоолук менен бекем таңып койду. Атасы бирде эсине келип, бирде эсин жоготуп жатты. Адам баарын көтөрөт экен. Аялдар ыйлап, көзүнүн жашы түгөнгөндө өлгөндөрдү таш менен корумдап жолго камынды. Малдын көбү жок. Болгонун жоошпай чогултуп, мурда келген жолуна түшүштү. Айгөкүл атасынын ордуна ата болуп, агаларынын ордуна ага болуп, бир да сиңдисин жолго калтырбай, атасынын, агаларынын атына экиден отургузуп, аттардын баарын бирине бирин байлап, өзү эң кичүү сиңдисин алып, алдыда баратты. 2 чакырым жүрүп жүрбөй, атасынын абалы ордоду. Жерге түшүрүп, бадалдын көлөкөсүнө сүйөштү. Атасы абдан кыйналып турду. Ошентсе да баш аягын жыйып, баарын мында чакыргыла дегендей ишарат кылды. Көздөрү кайгыдан шишиген аялдар Айгөкүлдүн атасын тегеректеп турушту. Ыйлабагыла, ыйлагандан пайда жок. Могул кичинекей балдардын тагдырын ойлогула. Мекенсиз адам үнсүз бол. Эч токтобой туулган жерге кайткыла, деп айтып, атасы көз жумду. Күткөнгө убакыт жок болчу. Ошол эле бадалдын түбүнө таш менен корумдап, журттан тозгондор тоолору асман мелжиген, бетиге жайыттуу алайды карай жылышты. Аңгеменин аягы.